10 жылдыкка, 20 жылдыкка, 30 жылдыкка барбайсыңар дедим, значит барбайсыңар. Деп айтып атсам, силер эмне деп атасыңар, Зинат? Силер бир кызыктай адамсыңар. Мен эмне силердин балдарыңарды киченекей кезинде кыздарды сөккөлө, урматтабагыла, кысмаллай, же тиги анан кийин сабагыла үйлөнгөндө, анан өлтүргүлө деп силердин балдарыңарды мен тарбиялап атамбы? Мен психологический травма кылып атамбы ошол силердин балдарыңарды же кыздарыңарды? Кызыктайсыңар, силер постоянно бирөөнү күнөөлөй берет экенсиңер. Силер өзүңөрдүн балдарыңарды тарбиялабайсыңарбы? Ошондой зөкүрлөр каяктан пайда болот? Ата энесинен? Жада калса келин алып атканда келин силерге ким? Малай кой? Үй жыйнасын, тигинсин, анан мынтсин дейсиңер отуруп алып. Как будто өзүңөрдүн кол бутуңар иштебейт, анан кийин эле окулдап ар кайсы жерлерим дей бересиңер. Тандайсыңар го келинди өзүңөргө, тыныраак болсун деп. Атасын көрүп атасы баласы чоңоет дейт. Мамасын көрүп кызы чоңоет дейт. Алардын тарбияласы тиги асмандан түшпөйт. Кичинекей кезинен атасы сөгүнүп, апасын сөгө берсе, баласы да чоңойгондо ошондой болуп чоңоет, билесиңерби ошону же билбейсиңерби? Ошон үчүн кыздарыңарга айткыла. Эркек дегенде тиги жаш кезинде эркектер сөгүнүп атса, ошол эркектердин артынан эмне чуркайсыңар? Ошондой сөгүнгөн эркектерди жакшы көрөсүңөр го? Воспитанный эркектерди жаман көрөсүңөр го? Силерге ошондой сөгүнгөн, силерди унижать эткен эркектер жагат го. Ошого тийип алып, анан кийин мен всегда айтам, эркек силерди сөктүбү үйлөнө электе. Үйлөнгөндөн кийин силерди сабайт, анан бир күнү өлтүрөт. Силер ошону ойлобой эле күйөөгө тийип калып атпайсыңарбы? Орустардын пословицасы бар: замужем выйти не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Анан кийин өзүңөр деле кеде сактанып турсаңар, жашооңор да узунураак болот да. Сактаныш керек. Если билсеңер, уже канча жыл жашайсыңар, күйөөңөрдү билесиңер, аларды провокация алдырбайм деп кысып жашап туруш керек да. Эркекти деген провокация алдырсаң, обязательно бирдеме көрөсүң. Ошон үчүн калаңарды иштеткиле, мага тийишпей. Уктуңарбы?